Жылкылардан чыккан. Энеси азуу сайган жылкы. Тумшук өзгөчө го, кочкор тумшук деп коем, эмне деп коет? Бул эмне? Красавчик деген аттын баласы, биздин атты баласы деп суур коён экен го. Эки өспүрүмгө кошо дагы бир бээ бар экен. Ал талаадан кармап келе албай калдык, убакыт болбоду дейт. Бээнин маалыматын кыскача берелиби иним? Биздин жылкылардан чыккан. Энеси азуу сайган жылкы, чоң эле жылкы, кыргыз жылкынын чоңу. Азыр деле бар Каракулжада. Бул ушу Каракулжадан таятнаманы алып неме кылганбыз да. Өзүм ат кылам дедим эле, көрүп аталарга буларды неме кылып аттым эле. Караган адам жок, өзүм шаарда турам дейм. Анда мына эми өзүн жалгыздап быштыңы бастыра баштадык. Эми маалыматын бир четинен берели. Ошо менен булагы жакшы былтыр салып көргөм да, кышта бекер эле багып жүрө бербейин депчи. Топко жакшы кирип неме кылгандан анан ошондон кийин кайра бага баштадым эле. Жакшы. Быйыл жайлоодон бир жума болду келгенине, эми жемге түштү эле да. Илгиз айтат го, бунун бир акасы былтыр келди Каракулжадан катуу үйгөн деп. Улака. Ал биринчи ошо азуу сайган бээнин биринчи баласы жакшы жарап, азыр Каракулжада. Ушунун акасы экен да ошондо. Ал немеде ата тагамкы да ол. Мунусун кийинкиси мага берди эле. Жакшы экен. Илгиз ары бери баштап тур иним. Жакшы, азыр быштыбы ошондо 3 жаш, булар өзү ушу бээнин балдары жаңа сыйга барганда жетилип кетти. Ол 1.60-тан бийигирээк бою бар онунчу. Балам жаңа сыйында жетилди эле. Эми ал бунчалык мал бакпады эле, бул көбүрөөк мал багып койду да. Таза пышыптырдан да тооташка. Бул лагерде көп жүрүп койду. Ден соолук баары жакшыбы иним мунун? Бакканга немелерimiz жакшы жүрөт. Мына соору баскан турган байкасаңар болот, кулак башы. Иним буну эмесин канча дейбиз баасын? Баасын 200 миң деп эле чыгарам. 200 миң кем бар. Жакшы экен. Кимге жаккан болсо мына туугандар. Окулабы? Бешик жон айылы. Бешик жон айылында ушул бышты ата теги чуркаган экен. Энеси азуулуу бе экен угатастар. Мына Илгиз акасын катуу мактап атат, былтыр келип кетти улага деп атасың, Былтыр аны үйүрдөн тутуп келип, улага салып бир карай турган адам жок, таганда Россияга кетип калып, биз алып келип бактык эле былтырчы. Жакшы экен. Иним телефон номеруңду айтып койсуң, +996 777 680 780. Жакшы экен. Азыр биз бунун жакындан тартайлы, анан кийинки тай тууралуу да маалымат беребиз. Мына төшү, туяктары катуу жүрүптүр да жайлоодо. Бирок ошондой кылганда жакшы экен да, бир эсептен аттычы пышык болот экен. Кабагы. Жайлоого минген ат чуркайт. Чуркайт, бою ошондо бою канча чыгып калат Илгиз? 1.50-тен жогору да. 1.50-тен жогору, Кичинекей эмес. 1.50-тен жогору болуш керек, кыйла эле, билбейм. Жакшы экен го. Кечейин, бирок кичине эмес да. Турасын айтканда деле. Наракка турайда шиним. Мен бойлоп көрдүм да азыр барып мындай 50-тен үстү болсо керек. Оңго солго буруп кагып көрсөтүп коесуң, чаап нары бери. Тарыраак экен бер. Буну бакмалап алсаңар, даяр экен. Тарбиясы миң экен. Кышы менен тек улакта дырылдатып, анан быйылдан кийин чоң улакта багып алып чаба берет экенсиңер. Өзүнүн коросунан чыкканы. Жакшы экен. Ушул туугандар, Бешик жон айылынан бүгүнкү биринчи. Экинчи неме тууралуу Илгиз? Экинчини жетелей бересиңби? Бул тумшук өзгөчө го, кочкор тумшук деп коем, эмне деп коет? Бул эмне эме иним? Мына көктүн маалыматын баштай берелиби? Бастырчы. Мынау айылда бир Аяш акам бар, ошондон былтыр алдык эле, ал өкүл атасы неберелерине подарок эткен экен. Муну Коткор тарапта чыкалып кайсы бир жерде айтты эле, ошол жайлоо комитети болуп иштейт экен ол киши.
Красавчик деген аттын баласы Кушака дейби ошонун. Аяшкама айттым эле кошунама далилдеп бер десем, ал баласына чалган экен, Ислам деген баласы, ооба биздин атты баласы деп сур коён экен го. Куку дегендин атынын баласы экен. Ошондо сургоон болду та, мынау. Бул сур коён ошо красавчиктин баласы экен. Жашы кандай? Жашы жазга пышты, бул кунан азыр шишин сүрөлеген, кечегиде барып көрдүм эле. Мингиби? Жайлоодан келди, бул дагы 10 күн болуп калды жайлоодан келгенине. Мингиби? Минги кылып бердик эле, минбептир, бир эле мин жазда эрте жазда бир үйрөттүк эле. Ошо боюнча эч ким минбеди да бунучу. Жакшы экен. Алса өзүнө үйрөтүп калат да эми. Кунан болсо жакшы экен анда. Сургоон экен бир жагынан теги тумшугуну, кабак башыны жакынан да тартайын. Энем бул красавчиктин баасы канча? Onu деле 200 эле коём. Жакшы. Кем болот да? Мына төшү, туяктары, кара кенек. Экөөнү тең эмес, Нар жак кайдаш красавчиктин? Куку дегендик экен. Азыр адашып кушу деп алыптыр. Жанындагы илгиздер да айтып атат. Куку дегендин атынын баласы деп атат, Ошо Данияр деген Аяш акам бар, ошондон алдык эле. Ислам чапкан, чуак чапкан. Чуактан чагып калат. Ошол аттын баласы. Чоң да? Красавчик деген. Ол Атасы чоңбу? Өзбекстанга 200 миңге сатылып кетиптир го. Мунун атасыбы? Жакшы экен, мунал деле жакшы экен. Палван. Кукпакедан келген Коткордого. Купу деген ошонун атынын баласы, красавчик деген. Ошондон мына өкүл алган Данияр деген. Ошондон бу акам алган да, ошо. Красавчик мына интернетте чоок палван деген чабатылганы. Ошонун баласы бул. Быйыл жазга кунан болду. Жазга пишти болот, азыр кунан. Азыр кунан? Азыр кунан жазга пишти болот. Ошо кем минге. Минде берген экен акамдар. Акам жок азыр, ошо тарттырып болот эле. Чатка красавчик сургоон экен бул көк. Бири бышты, бири кунан. Бири 3 жаш, бири 2 жаш, мындайча айтканда эми. Жыл жаңыргандан кийин 4 жаш, бири 3 жашка өтөбү. Мындайча да түшүндүрүп коелу. Бешик жок. Эки өспүрүмгө кошо дагы бир бээ бар экен. Ал талаадан кармап келе албай калдык, убакыт болбоду дейт. Бээнин маалыматын кыскача берелиби эним? Комиссар урук деп алганбыз, эми ал эгесинин данын жоготуп койгон үчүн такталбай калат да азырчы. Өзүнүн бою башы, бээнин сыны өтө жакшы. Жоон жолку жаңасы бээге өтө сонунда, жазга жаңасы азыр бышты. Үйүрдө Аяштан бар интернатта, Баймондузда Дөөлөт дегендин ошонун дакан немесинде жүрүп келди. Айгыры дакан. Үйүрүндө. Ошонун үйүрүндө жүрүп келди. Жакшы. Анын баасын деле 200 деп чыгарам, Керим ака. Баасы 200 анын дагы? Жакшы экен. Деле ошо жакшылыкка сатып атабыз. Жакшы, биз азыр бээни тартайлы десек талаада экен. Ошол жактан видео тартып жөнөтөт. Кимге жакса мына кабарлашасыңар бээге дагы.